Саламатсыңар окуучулар. Ден соолуңар жакшы, көңүлүңөр ачык, маанайыңар жарык. Биз күндөгүдөй эле риторика илими боюнча сабагыбызды баштайбыз. Мен сабакты баштаардан мурда силерге бир сөздү айткым келип турат. Стандарттык тесттер жаттама окуудан ой жүгүртүү окууга, куру сөздөн компетенция көндүмдөргө ээ кылууга багытталганы менен баалуу. Сабактын темасы сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча түшүнүк. Сабактын максаты сүйлөмдөрдү толуктоодо айтылган ойдун ар кайсы бөлүктөрүнүн ортосундагы логикалык байланыштарды түшүндүрүү. Окуучулардын сөз байлыгына баа берүү ыкмасын кеңири жайылтуу. Суроолорду толуктоо аркылуу ар бир сөздү же текстти мазмунуна жараша ар тараптан талдоого жана аныктай билүү жөндөмдүүлүгүн арттыруу. Сүйлөмдөрдү толуктоо силерге белгилүү болгондой, окшоштуктардын да окуу жана түшүнүүнүн да элементтерин камтыйт. Биз буга чейин бул боюнча таанышпыз. Сүйлөмдүн курулуш принциптерин, анын стилистикалык өзгөчөлүктөрүн, ойдун так, жеткиликтүү берилүүсүн, сүйлөм ичиндеги ар бир сөз компоненттерин өз ордун табуусун аңдап, түшүнө алуу сүйлөмдү толуктоодогу башкы таяныч болот. Сүйлөмдөрдү толуктоодо тест тапшырмалары өзүнчө да бөлүнүп кетет. Мисалы: А. Себеп натыйжалаш сүйлөмдөр, Б. Түшүндүрмөлүү сүйлөмдөр, В. Салыштырмалуу сүйлөмдөр. Алар дагы өз ара дагы бөлүнөт. Биринчи, түшүнүктөрдүн окшоштугу, экинчи, бир түшүнүктүн артыкчылыгы, үчүнчү, түшүнүктөрдүн карама каршылыгы. Эми балдарым, көңүл бөлүп турсаңар, биз ушул сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча мисалга көңүлүңүздү бөлөбүз. Мисалы: сүйлөмдөрдү толуктоодо силер өзүңөр жакшы билесиңер эрежесин. Мактоо адамдын кадырын, тескерисинче аброюн жиберет. Мынабу асты сызылган сөздөрдү ошол варианттар боюнча 4 вариант боюнча өзүңөр үйрөнгөндөй коюп чыгасыңар. А варианты: жеткире, сактабастан, көтөрүп. Б. Куру, көтөрбөстөн, түшүрүп. В варианты: чала, түшүрбөстөн, көтөрүп. Г. Акыйкат, көтөрбөстөн, түшүрүп. А вариантында биринчи: жеткире мактаганда адамдын кадыры сакталышы керек эле. Экинчи: эгерде кадыры сакталбаса, анда аброю кантип көтөрүлмөк, мааниси бузулду. В вариантында биринчи: чала мактоо адамдын кадырын түшүрбөйт эмес, кайсы бир деңгээлде түшүрөт. Негизги маани ушул жерде. Экинчи: кадыры түшсө, аброю көтөрүлбөйт. Г вариантында биринчи: акыйкат мактоо адамдын кадырын да, аброюн да көтөрүүгө тийиш эле. Экинчи: бул жерде экөө тең терс мааниге ээ болду. Көтөрбөйт, түшүрөт. Үчүнчү: ошондой эле тескерисинче деген сөз менен логикалык жактан байланыштары бузулууда. Б вариантында гана сөздөр логикалык жактан орундуу колдонулду. Көтөрбөсө, демек тескерисинче түшүрөт. Туура жооп Б варианты. Балдар, ушул мен түшүндүргөн мисал боюнча силерге мультуроктон тест жөнөттүм. Ушул тесттерди иштеп, эгерде тесттин арасында силерге тааныш эмес сөздөр, терминдер, фразалар болсо, мага бүгүнкүдөй жөнөтсөңөр, мен аларга кайра түшүнүк берем. Саламатта калгыла.